Hurmatlı Sadır Nurvodiyoviç. Kayradan bayağı mınıralar turalı söyleşölü. Dosumuz Kamçıvet Taşıyıf'te Ceyniyle жұмыстан бошот қойғанымыз Шакеттер есі, же орысчасы Властелин колец фильміндегі эпизодты есіме салды. Фродо Шакетте вулканға ырғытып, ошол кезде Саурондун Барадур мұнарасы қирап кылат эмеспи. Кыраган соң мұнара менен кошо Саурондун бийлиги да жок болот. Эң кызыгы, бийлик кулаганы менен анын аскерлери кыраган жок да. Ачыдаш сымал желдеттери дагы деле асманда калкып турган болот. Эми бир караганда согушту улантып, орто жердин эркин балкынын аскери алсызыраагын тандап талкылай берсе деле жарашчыдай. Бирок андай болбойт. Барадур мунарасы кулаганын көрүп эле Мордордун чоң бошууну туш-тушка чачырап кеткен. Ушул эпизод сиздин досуңуз Ташеевтер кызматтан алганыңыз, бирок аны эч ким колдобой, кызмат ордунга айтып келиңиз деп суранбай, коргоп чыкпай койгону сыныбар мага Шакеттер ээси чыгармасын эстетип жатат. Байсалов мырза болсо эл арасында куугунтуктун жана коркутуунун атмосферасы орун алган, кызмат абалынан аша чапкан учурлар көп болгон деп кыйытты. Кызыгы Байсалов буга чейин эмнеге унчукпай келди? Кыязы куугунтук атмосферасы мага да жетет, артыман кууп жетсе ашыра чабат деп коркуп жүрсө керек да. Ташиевдин буга чейин кылган жакшы иштери унутулду. Кыргызстан боюнча УКМКнын жаңы имараттарын ачканы, чек ара маселесин чечкени, армияны күчтөндүргөнү, жарыктык пландуу өчүрүүлөргө каршы көкүрөгүн тоскону. Бирок кийин акылдуу эсептегичтер чайник сайганда эле жарыкты жалпы өчүрүп атты дечи. Ооруканаларга белгисиз демирүүчүлөрдүн атынан медициналык жабдууларды тапшырганы, жемкорлорду желкеден алып камаганы, бажы тармагын тазалаганы, диагностикалык лабораториялардагы бааларды ылдыйлатканы, сойкулуктун тамырын дээрлик кыртканы тез эле эстен чыгып калдыбы. Камчыбек Ташиев иштеп турганда, сиз Садыр Нурвожевич анын дарегине бир дагы жаман сөз айткан жоксуз. Тескерисинче дайыма мактап жактап келгенсиз. 2-3 күн мурда мага досуңузду жумуштан алганымызга караганда, Ташиевди өмүр бою Кыргызстандын президенти болуп бериңиз деп жалынган кишилердин, алардын саны 75тен көп, ошолордун митингин баштап жүргөнүбүздү элестеткен оңоюраак болчу. Менин алып атат деп ойлоп калбаңыз, Сураныч. Кыргызстандын бакуаттыгынан алып караганда, Ташиевдин кызматтан кетиши 100% туура кадам. Бул киши өлкөбүздү кемсинтип, Кыргызстандын жетекчилигин бошунча байкуш кылып көрсөтүүгө зор салым кошту. Жалал Абад шаарынын мэри менен спикерин сабаганы эле канчалык. Ташиев аларга кол көтөрүп, анысынан мактанып, тигил бечаралар кайра ага ыраазычылыгын билдиришкен. Ташиев намыскөй эркин Кыргызстанды коркунучтун сазына чуңкутуп койду. Ар бир айтылган сөз үчүн жазалоо, өндөбөй отурган, эки жакты элеңдеп караган нормага айланды. УКМК улуттук коопсуздукту коргоочу органдан өкмөттүн дублерүнө айланып, өлкөдөгү болгон бүткөн иштин баарына аралашып алды. Ташиевдин айынан жүздөгөн ишкерлер бизнесинен ажырады. Болгондо да УКМКнын имаратына кирип чыккандан кийин. Ташиев Кыргызстанды мамлекет катары алдыга жылдыруунун ордуна бир нече кылымга артка, кызылдай феодализмге кетирүүгө болгон күчүн жумшады. Демек сиз президент катары, кол алдындагы кызматкерлеринин иш аракетине жооптуу жетекчи катары 100% туура кадамга бардыңыз. Сиз жакшы учурду кармадыңыз. Ал киши ооруп жатканда аялоо кезинде иштен алдыңыз. Балким ал ошол учурда эс үчүн билбей жаткандыр. Андан кийин дароо орун басарлары жумуштан алынып, УКМКнын күчтүү бөлүмдөрү өзүнчө орган болду. Чек ара кызматы мисалы. Мунун баары Ташиев кызматтан кеткенден кийинки бир нече саатта ишке ашырылды. Мен муну өлкө ичинде соймолоп бийликти басууга аракет кылып жаткандар бар экенин байкап калган өлкө башчысынын эң туура жана ишенимдүү кадамы деп ойлойм. Дос деген көз караштан барасак, сиздин кылганыңыз чыкпынчылык сыяктуу көрүнүп жатат. Анткени өзүмүз Камчыбек Кыдыршаевичти көп жолу досум деп кайталагансыз. Элестетсеңиз, бир фирманын директору кызматкерин дарыланууга кетирип, өзү ден соолугуна байланыштуу өргүдө жүргөн кишини жумуштан бошотуп салатат. Жаман эле болот. Анткени досторду жумушка алганда дайыма чуручуу менен боштолот, субординация бузулат, кызыкчылыктар кагылышы болот. Эмнеси болсо да, эгерде досумду кызматтан алыш керек болсо, дейли кандай кызматкер болбосун татыктуу кетириш керек.
Алдын ала ескертип, кесиптештери менен кушташууга мүмкүндүк берип, кызматтан кеткене тууралуу элге кайрылууну даярдап дегендей. Бирок биздин өлкөдө кызматтан кетүүгө минтип камынса, өлкөдө жарандык согуш коркунучу жаралмак. Тамгыл ханым, бир эле кадам эки башкача кабыл алынганы. Президент катары эртик кылдыңыз, адам катары досуңузду саттыңыз. Кайсы бир деңгээлде экинчи жолу революцияга ийгиликтүү катышканыбыз үчүн куттуктаса да болот. Бирок билбейм, Кыргызстанда муну революция деп аташат беле же жок. Азыр эми баары, анын ичинде Ташиевдин тарапташтары дагы, анын кызматтан кетишин тим эле сиз аны каалаган учурда калемдин учу менен эле кетирип кое тургандай чагылдырып жатышат. Ташиевдин эң негизги жана жакын өзөңгүлөшү Оштун мэри Жеңиш Токторбаев мындай деп билдирди. Мен ал кишинин кадрымын, ал киши менин досум. Ташиев өзүнүн оюн билдирди. Аны бармар билсеңер керек. Ал президенттин чечимине баш ийем деп айтты. Алар нан тиштешкен, кан тиштешкен, Куран кармашкан ажырагыс достор. Мен жеке оюмду айттым. Эки достун мамилеси бул экөөнүн мамилеси. Муну саясатташтырбаш керек. Садыр Нурбожоевич менен генерал Ташиев иштегенден бери өлкөдө бир топ өзгөрүүлөр болду. Эми өйдөдүмө болуп жатат. Аны эми силер менен чогуу көрөбүз да. Менин жеке оюм. Бул цитатада айтылгандан дагы айтылбай калган сөздөр маанилүү. Ушундай баалуу кадр, табылгыс кызматкерди адилетсиз жумуштан алгануу тууралуу бир сөз жок. Бул жерде эч кандай чыкпынчылык жок, тамбалыштуу эч нерсе болгон жок. Түз өтүп кете бергиле, кадимки эле кадрдык өзгөрүү деген сейт. Болбосо Ташиев кызматта турганда Токторбаев үчүн да, башкалар үчүн да коргоочу, сактоочу болчу. Анам калса акыркы бир жылда өлкөнүн ким башкарып жатканы таптакыр билинбей калган. Мына аз калды президент бийликти Ташиевке өткөрүп берет деген имиштер токтобой келди. Ошол эле Оштун мэрине эл алдында автоунаа тапшырган көрүнүш. Чынымды айтсам, ошол кезде сиздин психикалык саламаттыгыңызга кабатыр боло баштагам. Бирок акыры бул достордун арасындагы оюн деп түшүндүм. Эсиңизде болсо, сиз Ташиевдин досу Оштун мэрине автоунаа белек кыласыз. Ал унааны Ташиев өзү барып тапшырган. Кийин бир нече айдан кийин өзүңүз кайра ошол мэрге сөгүш жарыялап, кайра 2-3 күн өтүп дагы бир унаа белек кылганыңыз айтылган. Сиз ошондо мага сөгүш бергенден кийин Ташиевден тил угуп, күнөөңүздү жууш үчүн мэрге кайра белек бергендей элес калтырдыңыз. Бирок сиздин колуңуздан келди. Досуңузга чыккынчылык жасоого аргасыз болгонуңузга карабай, кезектеги чакан революцияны ишке ашырдыңыз. Азыр колдонуудагы Конституцияда жазылгандай, бүт бийлик сиздин колуңузда. Мындан ары эмне болот? Балким сиз өзүңүздү күчтүү сезип, эбегейсиз бийликке ээминдеп каларсыз. Бирок бир нече жагдайды эске алышыбыз керек. Ушул чакан революцияны ишке ашырып, сиз Кыргызстандагы төңкүрүштөрдүн салтын уланттыңыз. Сиздин пландарымыздан кабардар болууга тийиш болгон УКМК чынында ишке жараксыз экенин көрсөттү. Анткени сиз кабыл алган чечимдер аларга күтүүсүз болду. Бул дагы УКМКнын улуттун коопсуздугун, анын ичинде сиздин бийлигиңизди коргошу керек болгон органын иш жүзүндө өзүнүн жетекчисин дагы коргой албаганын, мекеменин ишиндеги оркогон кемчиликтерди ачыктады. УКМК журналисттерди, активисттерди, ишкерлерди куугунтуктоо менен алек болуп жүргөндө, эл арасында атайын кызмат ачыктай албаган, ушуга окшош дагы канчалаган кутумчулдар бар, ким билет? Сиздин Ташиевди айтпай дебей кызматтан алганымыз эле канчалаган кутумдарды пайда кылууда. Ташиев экөөбүздөрдүн союз кызыкпай болгону менен, негедир коомдо кандайдыр бир туруктуулуктун символундай болчу. Азыр абал өзгөрдү. Ошондуктан да көптөн башкача абалда калды. Мындан улам суроо пайда болот. УКМК, Ички иштер министрлиги же армиянын жетекчилиги, дей койчу колунда күчү бар, легитимдүү деп саналган ким болбосун, сизге да, сиз Ташиевке жасаган мамилени кыла турган болсо, эмне болот? Элестетсеңиз, сиз эмгек өргүүсүнө же дарыланганып кетсеңиз, алар сизди мындан ары президент эмес, начар иштеди, же кылмыш жасады деп жарыялашса кандай болот? Сизге болуша турган 1,5 чыгабы? Кайра өлкөгө кайтып келе аласызбы? Сиз Кыргызстандагы бийликти алмаштыруунун жакшы жолун көрсөтүп койдуңуз. Жүрөгүнө операция жасатууга кеткенде өлкөдөгү эң таасирдүү делген кишини кетирдиңиз. Жана бул ийгиликтүү болду. Анткени ага эфтеси болушуп эч ким чыккан жок. Эч күмөнү жок,
өлкөдөгү эң таасирдүү киши эми өзүмүзсүз. Бирок азыр айланамызда ал кишинин ордун басууга шыктуу Ташиевдер толтура. Сиз аларга адам өлкөдө жок кезде кантип пайдаланса болорун, кечээки көмүр туткандар эртең бир ооз сөзгө жарабай турганын далилдеп көрсөтүп бердиңиз. Эгерде Камчыбек Кыдыршаевич жумуштан алынгандан кийин мага да түн катып бастырып эч ким келбейт деген ойдо болсоңуз, жаңылышасыз. Антип айтууга эрте. Мынайда эмне болуу керек? Чынында окуя эки багытта гана өнүгүшү мүмкүн. Биринчи вариант. Акылкы деминиз калганча бийликти колдон чыгарбай кырмашыбыз керек. Башкаларды сестентиш үчүн маал менен кыйшая баштагандарды жазалап турасыз. Баарын өз мойнуңузга алып, ар бир атка минердин баскан кадамын көзөмөлдөйсүз. УКМК, ИИМ жана армияны такай тазалап туруу керек болот. Бирок ушул сценарий менен кетсеңиз, чет өлкөгө чыккандан, ооруканага жаткандан, наркоз алгандан, ДО чүчкүргөндөн куруп каласыз. Айтор бардык тараптан коркунуч күтүп, акыр түбү таптан кулайсыз же коркуп жүрүп дүйнөдөн өтөсүз. Бул бир жолу. Экинчи жол Кыргызстандагы институттарды өнүктүрүүнү жандандыруу. Мен институт дегенде кимдерди айтып жатканымды түшүндүрүп кетпесем болбойт. Бирок ал үчүн кайрадан Шакеттер ээсинин ааламына кайтып барууга туура келет. Мордордо институттар болгон эмес. Анткени Саурон мунарасын талкалагандан кийин институттар ишин уланта берсе, анда Мордор армиясы качып жөнөбөс эле. Адамдар менен эльфтердин армиясы жеңилбейт эле. Анткени Саурон негизги жерде жок болчу. Анткени ал кезде аны да өлтүрүп коюшкан. Бирок армияны башка жерде жетектеп калса болмок да. Система ишин уланта бериш керек болчу. Бирок андай болбоду. Мунара кулаар замат баары кыйрады. Саурон жокпу? Демек Мордор да жок. Баары качып кеткен. Эч ким жоопкерчилик албайт, эч ким тизгинди алып жолду улап кете албайт. Мен муну Камчыбек Кыдыршаевичтин тарапташтарынын аракетине бир аз окшоштурдум. Чыгармадагы орктор мага тарынмастыр. Бирок Шакеттер ээсинде реалдуу жакшы иштеген бир институт бар. Кичинекей болгону менен чыныгы институт. Бул Шакек боордоштугу же братство кольца. Булар ошол Шакекти мээлеген жерге жеткирип, андан соң жок кылууга жардам берүү үчүн Фродонун айланасына топтогондор. Бул институттун жөнөкөй жана так милдети бар болчу. Сауронду кулатуу үчүн Шакекти жеткирип, анан жок кылууга тийиш. Алар алдын ала сүйлөшүп алышкан. Эгерде коргоочулардан бири көз жумса, Шакекти кийинкиси жеткирет. Бул миссия ушентип улана берет. Биринчи бөлүмдө булар лидеринен айрылышат. Бирок институт иштей берет. Шакекти вулканга алып жөнөшөт. Команданын дагы бир мүчөсү Шакекти өзүнө алам деп атып, боордоштукка чыккынчылык кылат. Бирок миссия улана берет. Бир убакта Фродо жана анын бакчасында иштеген Сэм гана калат. Экөө Шакекти алып жолмулайт. Сэм Фродо мерт болду деп ойлогон кезде дагы Шакекти таштабай, Мордорду көздөй вулканга жетип милдетин аткарууга жөнөйт. Анткени ал эмне максатта бара жатканын жакшы түшүнөт. Аны эч ким мажбурлабаса деле, жапытан жалгыз калса деле багытынан кайтпайт. Институттардын мамызы ушунда. Алар телефон чалуу менен иштебейт. Бир адамдын колун карап отурбайт. Алар максат үчүн жашайт. Мүчөлөрүнүн көпчүлүгү эмне себептен иштеп жатканын жакшы билет. Садыр Нуркожоевич, мени жакшылап угуп ойлонуп көрүңүз. Баарыбыз эле эртеби кечпей дарыланабыз. Сиз ден соолугуңузду караткандан кеткенде, артыңызга ошол замат сатып, бийликти күсөп, так талаша турган адамдарды эмес, Кыргызстандын бакуатчылыгын стабилдүүлүк экенин жакшы түшүнгөндөрдү калтырышыбыз керек. Алар хандык тактыда ким отурса дагы бийлик институту ишин токтотпошу керек экенин түшүнгөн адамдар болуш керек. Ошол эле учурда алар сиздин президенттин мөөнөтүңүз аяктагандан кийин деле бул институт иштей бериши керек экени, сиз дагы убагы келгенде алмаштыруу мүмкүн жана зарыл болгон ушул институттун бир бөлүгү гана экениңизди жакшы түшүнгөндөр болууга тийиш. Фродонун жолу абдан татаал болгон. Жолунда көп азгырыктар болсо да, ал Шакекти мерчемделген жерине жеткирди. Анткени жанындагылар ага жардам берди. Шакекти жеткирүүдө гана эмес, аны ийреп алуунун азгырыгына туруштук берүүгө да жардам беришти. Мен эмнени айткым келет? Сиз азыр бийлигиңизди бөлүшүүгө аракет кылышыңыз керек. Азыр Камчыбек Ташиевдин колундагы бийликтин чоң бутагы системанын ичинде кала берет.
Ал бұтақты өзіміз қармап, кезектегі тиран болып алсамыз дәлі болады. Жияны бөліштірсеңіз бол. Тең салмақ толықты қалуына келтіріп. Құқық қорғаушылар менен журналистерді абақтан бошытып, фамилияға қарап емес, ереже бойынша жүрген ойындарды киргизип, мысалы. Сіз дағы шакек боордоштугун түз аласыз. Бирок андай берилген адамдарды кайтан табасыз. Ал үчүн сиздин оозуңуздан чыккан сөздү аткаруу үчүн жүгүнүп чуркагандарды эмес, коркунучтар менен тоокелдерге карабай, позициясын коргогондорду ишке тартыңыз. Бул өзүн айтып жатат деп албаңыз анан. Мен экстремист деген ат менен деле түнүнчө эле жашап атам. Качандыр бир кезде мени да досум деп атачу болсоңуз, жүрөгүм түшмөк. Анткени сиздин досторго кылган мамилеңизди баары өзгөрдүк. Бактыга жараша Кыргызстанда тайманбаз, ак ниет адамдар көп. Оштогу борбордук базардын сатуучуларын коргоп чыккан митингчилердин лидеринен тартып, Бишкектеги бактарыктарды кыюуга каршы чыккан активисттерге чейин. Кыскасы сизден жана сиздин бийликтен коркпогон адамдарды командамызга топтоңуз. Дестештерим мени байосум деп жатышат. Ташиев кылган кылыктардын көбү сиз менен макулдашылган. Балким демеке сиздики да болушу мүмкүн дешет алар. Бирок азыр тарыхый мүмкүнчүлүк сиздин колуңузда турат. Сизге бул мүмкүнчүлүк аябай кымбатка турду. Жоопкерчиликти толук досумузга оодарып, эркин демократиялык Кыргызстандын жаңы барагын ачсаңыз болот. Эгерде ушул мүмкүнчүлүктү колдоно алсаңыз, анда кылымдар бою президент болуп каласыз. Тактыда отурасыз дебейм. Түбөлүктө эч ким жок. Бирок элдин эсинде каласыз. Жүрөктөрдөн орун аласыз. Кыргызстандагы эстелиги коюлган аңгачкы өлкө башчысы болосуз, балким. Эгерде андай эмес десеңиз, баары омо эле. Чүч көрсөңүз, ак чүч дегендин ордуна мунараңызды жыра тартып кетишет. Сиз жөнүндө сөз болсо, доосуну сатып кеткен деп эскеришет.